Assalamu alaikum урматтуу достор. YouTube'га көптөн бери чыкпай калдым эле. Азыр туугандар Англиядамын, карагыла. Англияда бүгүн футбол болуп атат. Мына биздин команда, мына биздин Вайзер, мына Барадач. Калган биздин команда. Бүгүн футбол болуп атат. YouTube'га көптөн бери видео тарта эле келем. Азыр эми силерге тартып көргөзөйүн. Мына болельщиктер булар. Бардыгы колдоп келгендер. Bu jigitler bizim oyuncular. Hem değil. İnternette ulab internet işletmedi de bulak hem. İşte o da zor oldu. İyi mi? Bloklar da az. Şunday tuğanlar. Angliyadan salam. Bugün demalış bolgan выходной. Oyunga geldik. Sizlerge лучший игрокtan интервью alıp koyun. Dostum. Андай болду. Канча гол сайдың? Болуп атат. Короче, биздин караванда жашагандар менен дагы башка караван. Короче, команда болуп бөлүнөт экен. Оюн башталды. Ассаламу алейкум, Мерик брат. YouTube'га да тартып коеюн, брат. Кандай болуп атат Англия? Мындай туруп алайлы, кичине жарыка. Англия сонун болуп атат. Кудайга шүгүр, выходной чыгып ойносок да болеть эт. Биздин командага болеть этели. Көнүшүп калдыңызбы, главный? Кудайга шүгүр, көнүп калдык. Бары жакшы. Баягы жаңыдан келем дегендерге не дейсен, братан? Жаңы келгендерге терең ойлонуш керек да, биринчи. Келгенде чыдайсыңарбы, чыдабайсыңарбы? Биякта жизнь малина эмес, кандай десем. Жакшы подготовка кылып алып келиш керек экен. Жеңсе болот. Иштесе болот, а? Иштесе болот. Болду, от души. Көрдүңөр туугандар. Жумуш оңой эмес негизинен. Жумуш оңой эмес, жумуш оор. Бүгүн футболду көрүп, укмуш футбол ойнойт экенбиз деп ишенип калбагыла. Футболго чейин дагы бир кыйла кыйынчылыктар бар. Ошонун баардыгын басып өтүш керек болот. Азыр бүт биз менен кошо келген чогуу иштеген балдар ойноп атат. Аларды колдоп келдик биз. Эми Англия боюнча дагы колдон келишинче маалыматтарды тартып чыгарайын дейм, бирок жумуштан чарчагандыкка байланыштуу тартып чыгара албай каласың. Даже видео тартканга акыбал жок болот да. Жигиттер, бул жерде бүт бизди жумушка ташыган автоунаалар турат. Ушулар алып келип, магазинге алып барат, алып келет, кыскасы ушундай. Азыр биякта газон футбол болуп атат. Машиналарын көрдүңөр да, негизи бүт эле бардыгы правый руль. Бул жакта деген тракторлар көрдүңөр да, ушулар баягы биз терген мөмөлөрдүн бардыгын ташып, ары ташып, бери ташып кызмат кылат. Бүт жылы жаңы тракторлар экен. Булар автомат болот деп ушундай дейт. Бул жер главный офис экен. Азыр биякта да көргөзүп коеюн силерге. Так, биякта деген жигиттер бильярд бар. Американский бильярд. Жан свет. Американский бильярд бар. Бул жерде кичине эс алсаң болот, мына светтер жанында. Жумуштан кийин бир аз эс алып эметсең болот. Биякта теннис бар экен. Жигиттер теннис ойноп атат. Биякта чачыңарды кыскартып, өзүңөргө мындай эметсеңер болот да. Эң негизгисин айтайын, жигиттер, мына жакка карасаңар, мени көрүп калдым. Кыргызстаныбыздын желеги турат. Кыскасы ушул жер туугандар, ферма. Ушундай каравандарда жашайбыз туугандар, карагыла каравандарда. Мунун ичинде 5тен киши батат экен. 6дан киши. Может, мыналар жаңыраак экен, может 6дан киши батат да. Биз жашаган караванда 5тен киши батат. Баягы Кыргызстанда чоң үйлөрүбүз болот го, мисалы. Ошол үйлөргө да батпай, жүрөк сыгылып, шүгүрсүздүк кылганда ушул жерге келип жатсаң, ушундай эле бир базарда контейнердей эле да, бул караван деп коет экен. Ушул жерде 5 семья батат, жатат, турат, тамак ашын ушул жерде кылат, жуунат, таранат дегендей. Батып эле жашап атат да. Демек, шүгүрдөшүбүз керек туугандар. Чоң үйдө жашайбыз. Англиянын жашоосу ушундай экен эми.